комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 12, жыйынга катышкандар 12. Эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Нышанов, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Баары 120 бюллетен даярдалган. Добуш берүү үчүн 120 бюллетен берилген. Добуш берүү үчүн урнан ачканда 120 бюллетен чыккан. Жараксыз бюллетендер 1-өө, керектен чыгарылганы 4-өө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Исмаиловдун талапкерлиги үчүн макул 38, депутат Сыдыгалиевдин талапкерлиги үчүн макул 77, баарына каршы 1 чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович шайлансын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, протоколдорду бекитип коелу. Номер шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015 жылдын 6 ноябрындагы 16.6 токтомуна төмөнгүдөй өзгөртүү киргизилсин. 4-абзацтагы Бакиров Мирлан Исакбекович деген сөздөр Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович деген сөздөргө алмаштырылсын. Депутат Бакировду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017 жылдын 13 декабрындагы 20.93.6 токтому күчүн жоготту деп табылсын. Орун басары болуп шайланышыңыз менен куттуктайбыз. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, баарыңыздарды мага ишенип колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Жогорку Кеңештин регламентин ынтыксыз сактоого, şu парламенттин аброюн көтөрүүгө, бардык маселелерди мыйзам чегинде иш алып барууга өзүнүн аракетинде жумшайт.